Assalamu алейкум. Иман Нуру, Нуржит Кадырбеков. Урматтуу төраға, Союздун учурунда бир кылмыш жаза кодексинде бир статья бар болчу да, кызыл кулактык деген, спекуляция дегенчи. Азыркы бул заманда ал актуалдуу эмес, бирок ушул күндөр актуалдуу болуп атат. Эмне себептен дегенде, айрым азык-түлүктөрдүн баасы кескин көтөрүлдү. Анткени ажиотаж, бул өлкө сатпай калыптыр, бул өлкө экспортко тыюу салып коюптур деп эле, анан кийин сатып алгандар көбөйдү да. Жана келемишке окшопчу, кумурска окшоп ашыкча эле сатып алып, анан кымбаттаганда сатабыз деген ниет менен. Мына ушунун айынан бир топ товарлар дефицит болот. Өзгөчө бир дүкөндөргө экинчи дүкөндөр кардалып атыптыр азыр. Бизнесмендер керегинен ашыкча топтоп алып, ушу баанын көтөрүлүшүн күтүп атышат да. Ушуга тиешелүү структуралар кам көрсүн, чара көрсүн, болбосо элибиз ызы чуудан бир топ эле кыйналып атат азыр. Бир маселе, экинчи өткөндө бир маселени көтөрдүм эле. Контракттарды билим берүү мекемелеринде доллар менен түзөт дагы, акчаны сом менен алат деп. Азыр ошол маселенин чечилиши жөнүндө мага билим берүү министрлиги такыр кабар берген жок, протокол тапшырма кетсе дагы. Азыркыга чейин кайрылып атышат. Анткени доллардын кунунун өскөнүн көрүп атасыз. Ушул маселе үчүнчү ишкерлер абдан кыйналып атат, чындыгында. Анткени ушундай заманда билесиз, кризисте көп товарлар өтпөй калат. Өзгөчө мына мебель жасагандар, анча-мынча өндүрүштөгүлөр, бирок өздөрү турган аянтчылар үчүн аренданы төлөп атышат. Ушулардын дагы ал акыбалын ойлоп коелу, анткени бизнесмендер болбосо, ишкерлер болбосо азыркы акыбалыбыз кыйын эле болот. Жумуш орундарын түзгөндөр ошолор. Ушундай учурларда ишкерлерге да жардам берүү жагын протокол тапшырма иретинде өкмөткө берип койсок жакшы болот эле. Бери Далмазак Унжаныштырач, кулаңызга күмүс катары кабыл алып койсоңуз абдан жакшы болот эле. Чоң рахмат. Рахмат. Протокол тапшырмалар берилсин. Буга чейин айтылган 6-чы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Валюттук инфляцияга каратуу боюнча биз токтомду чыгарсак туура эле болмок да. Негизи мына көрүп атасыз го, аренда, батирлер, ошол эле торговый центрлерде жана башка жерлерде өстү. Курска байланыштуу, билим берүү услугалары өстү. Ошону токтотпосок, жаатын токтомду фиксация, ушундай бааларды фиксация кылбасак, менимче туура эмес болот да. Анан бизде көпчүлүк мамлекеттик жана муниципалдык услугалар долларга дагы байланыштуу болуп калды да. Ошол эле таможня и пошлина долларга байланыштуу болуп калды. Биз ошол атайын токтомду чыгарсак туура эле болмок. Ошон үчүн бүгүн биздин бюджеттин комитетке кичине шартты берсеңиздер, биз кезексиз отурумду кылып, анан ошол токтом долбоорду даярдасак, ошону бүгүн карап берсек. Себеби мына убакыт кетип атат, дагы эле чындыгында биз катуу реакцияны көрбөй жатабыз. Рахмат. Рахмат. 4-чы микрофон. Кыргызстан Мадумаров, азыркы айтылган ой боюнча да, Талант Турдунович, биз тийиштүү комитетке, жанагы конституциялык сот реформасы комитетине бир эмес 2 жолу кайрылдык. Аларда мындай бир жүйөлүү себептер менен, туурабы? Жүйөлүү себептер менен отурум болбой калды, бирок биз ошол токтомдун долбоору менен таанышып көрүп, алар эч кандай бир каршы пикир жок. Каршы пикир жок, аларда ошо биздин комитет даярдаган корутундунун негизинде токтомду кабыл алууга эч кандай каршылык жок алар тараптан. Эми күндөн күнгө бул маселе аябай курчуп баратат. Ал жерде токтомдо ушундай тапшырмалар бар аткаруу бийлигине. Массалык маалымат каражаттарынын азыркы абалы боюнча, жалган маалыматтарды таратуу боюнча, мына Россия Федерациясында башка өлкөлөрдө кандай чечимдер кабыл алынып атканын көрүп атабыз да биз. Ошону дагы талкуулоо жолу менен эртерээк биз кабыл алып койгон болсок, менимче ал артык баштык кылбайт. Бул токтом биз тапшырманы беребиз. Конституцияга жана мыйзамдарга ылайык тапшырманы берип атабыз биз аткаруу бийлигине. Комитеттин төрагасынын орун басары бар. Эгерде расмий түрдө стенограмма үчүн десеңиздер, чыгып айтып койсун, комитеттин корутундусу боюнча бизге каршылык жок. Рахмат.